Самат атындагы орто мектеби 8-классынын класс жетекчиси Жумабай кызы Дубажар. Мен кыргызмын, сатылбаган, сатпаган. Мен кыргызмын, баба наркын сактаган. Ата журтка жасасам деп чоң эмгек, чоң казапка ар бир күнү аттанам. Мен кыргызмын, асман жерге жашташмын. Эзелки мен келечекке максатмын. Кылыдагым кыйшайганын каалабайм. Кыргыз деген жакшы аттын. Саламатсыңарбы менин сүйүктүү окуучуларым? Мен силерди 1-сентябрь билим күнү жана эгемендүү мамлекетибиздин 29 жылдыгы менен чын жүрөгүмдөн куттуктаймын. Ар бириңе жаңы окуу жылында ден соолук, окууларыңарга көптөгөн ийгиликтерди каалаймын. Жана дагы элибизде, жерибизде тынчтык, токчулук, молчулук болсун деген жакшы тилек менен сабагыбызды баштаймын. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы сүйүктүү Кыргызстаным. Сабагыбыздын максаты Кыргызстан жөнүндө кеңири маалыматка ээ болуп, мамлекеттик символдор, ажайып кооз жерлер, чыгаан инсандар менен таанышып, эң жакшы маалыматка ээ болосуңар. Өлкөбүздү сүйүүгө, аны көздөн карегиндей сактоого тарбияланасыңар. Кыргыз Республикасы. Кыргызстан расмий түрдө Кыргыз Республикасы. Борбордук Азияда жайгашкан мамлекет. Кыргызстан басымдуу аймагы тоолуу аймактарды камтыган, деңизге чыгуу жолдору жок өлкө. Ал түндүктө Казакстан, батышта жана түштүк батышта Өзбекстан, түштүк батышта Тажикстан жана чыгышта Кытай менен чектешет. Анын борбору жана эң ири шаары Бишкек. Өлкөбүз 7 областтан туруп, 80ден ашуун улут жашайт. Өлкөбүздүн президенти Сооронбай Жээнбеков Шарипович. Эгемендүүлүккө 29 жыл. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинде 1991 жылы 31 августта мамлекеттик көз каранды сызыгы жөнүндө декларация кабыл алынып, Кыргыз Республикасы көз карандысыз эгемендүү демократиялык мамлекет катары салтанаттуу жарыяланган. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 1994 жылдын 14 январындагы токтому менен бекитилген. Авторлору Абдраев, Дубанаев. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик герби ак кыр бууланган көк түстөгү тегеректин ортосундагы канатын жайган ак шумкардын сүрөтүнөн, көлдүн нары жагында жайгашкан ала тоо, тоо кыркаларынан жана алтын нурун чачыратып чыгып келе жаткан күндөн, тегеректин эки капталынан орун алган пахтанын жана боодайдын сабындагы башынын сүрөтүнөн, тегеректин жогорку бөлүгүндө орун алган Кыргыз жана тегеректин төмөнкү бөлүгүнөн орун алган Республикасы деген жазуудан турат. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу. Кыргызстан Республикасынын Жогорку Советинин 1992 жылдын 3-мартындагы токтому менен бекитилген. Авторлук жамаат: Айдарбеков, Жайчыбеков, Иптаров, Матаев, Сыдыков. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик туусу ортосуна 40 нуру тегиз чачыраган алтын түстөгү күн алкагынын ичине кыргыз боз үйүнүн кызыл түстөгү түндүгүнүн сүрөтү түшүрүлгөн. Тек бурчтуу кызыл кеземеден жасалган. Туунун эни анын узундугунун 5/3 түзөт. Нурлуу алкактын диаметри туунун энинин 5/3 түзөт. Күндүн жана нурлуу алкак диаметрлеринин катышы 5/3 барабар. Түндүктүн диаметри нурлуу алкактын диаметринин жарымына барабар. Кыргыз Республикасынын мамлекеттик гимни. Гимн Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңешинин 1992 жылдын 18 декабрындагы токтому менен бекитилген. Сөзү Садыковдуку, Кулуевдики. Музыкасы Давлетовдуку жана Молдобасановдуку. Кылымдар бою жашаган кыргыз элинин тарыхы улуу инсандарга бай. Алар түгөл эсибизде, жүрөгүбүздө жашайт. Чыңгыз Айтматов, Курманжан Датка, Бибисара Бейшеналиева, Исхак Разаков,
ышкырамын, жар саламын аламга. Разымын кыргыз болуп жаралганга, ылга бастам кыргыз атын эч качан. Ырдасам дейин, даңктасам дейин алыстарга. Урматтуу окуучуларым, ушуну менен тарбиялык саатыбыз соңуна чыкты. Көңүл буруп көргөнүңөр үчүн силерге чоң рахмат.